Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdü, ырайымды Аллахтын ысы менен баштаймын. Саламым жалп кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, ар нерсени факты менен сүйлөп үйрөнөйлү. Кудайым буйрса, мен сиздерге бүгүн 100% сиздерге факты менен жалганды тастыктап, чындыктап бергенге аракет кылам. Эмне үчүн мына 7 ай 8 ай мурун биздин журт башы Садыр Нуркожоевич казино кумар оюндарды ачабыз деп деди. Эмне үчүн? Билесиздерби? Бюджетти көтөрөбүз деди. Бирок мен бир жагынан ал нерсеге кошулам. Бирок көпчүлүк элдер түшүнбөстөн ушу казиного мындай против чыкты. Бул бир, мен азыр айтып өтөйүн, анан сиздерге аягында мен жыйынтыктап берем муну. Эмне үчүн мен да колдоп аткан себебин айтып берем сиздерге. Анан кийин мына кече жакында Акылбек Жапаров дагы казинону колдоп чыкты. Казинону ачайлы, казинону ачпасак болбойт, бюджетти көтөрүшүбүз керек депчи. Бул дагы туура. Бирок мен азыр туура экенин сиздерге акырында далилдеп берем. Казино ачыш керек деп, бирок көпчүлүк биздин бир туугандар казиного против чыгып атат. Казино ачылбаш керек деп атат, депутаттар ачылбаш керек деп атат да, бирок мыйзам чегинде ачыш керек. Бирок азыр ушул күндө мына керек болсо Сооронбай Шарипович малынан баштап казинолор иштеп атат, урматтуу бир туугандарым. Кыргызстан боюнча казино иштеп атат. Керек болсо телефондон бери иштеп атат. Мен муну силерге далилдеп, азыр мен силерге далилдеп берем. İşte ошон үчүн муну мыйзамдаштырыш керек. Азыркы иштеп аткан казинолор чындыгында акча төкпөй атат. Чолку чөнтөгүнө кылып атат. Бюджетке акча төкпөй атат. Бирок казино башкача кылып ачып коюшкан. Мына мен сиздерге азыр далилдеп берем, чалып дагы берем. Мына өзүңүздөр күбө болосуздар, урматтуу бир туугандарым. Саламатсызбы? Siz Ringo Trade компаниясына кайрылдыңыз. Башталды. Телефондон бери. Сапатын жогорулатуу үчүн оператор менен баарлашуулар жазылат. Здравствуйте. Вы обратились в компанию Ringo Trade. Для повышения качества обслуживания все разговоры с оператором телефондон бери ойноп атат азыр. Добрый день, чем могу вам помочь? Алло, саламатсыңарбы? Саламатсыз. Мен азырма телефондон Ringo Trade'ди качат этип ойноп атам да 3-4 күндөн беричи. Анан 3-4 күндөн бери мен 3-4 күндөн бери ачып ойноп атам, бирок баягындай кылып туруп 100 миң тыгып коюп атам, 200 миң тыгып коюп атам, бирок номерлерден качып барып туруп эле бир баягында койбогон номерлерге түшүп калып атат да. Бул чында оюнбу же жалганчы оюнбу карындашым? Аяк биягы бир чын айтканда 500 миң уттуруп койдум. Силердин офисиңер барбы? Офисиңерге барып ойносок ута алабызбы же бардыгы бирдейби? Получается, было. Алло. С тараптан была это мировая торговля была ойнонумуз. Получается, siz eğer xalasanız торговый залдарыңыздар биздинче. Бишкек боюнча ошол жака келип торговля кылсаңыз болот да. Жок, бул интеме демес деп атпайсыңар. Мен азыр аяк биягы бир 500 миң, 400 миң сом уттуруп атам да, бирок кайра мага түшпөй атат да. Ошо качып атканын айтып атам да. Бул кандай, бул через онлайнбы, кандай түшүнсүң? Мен мисалы бул сиздин эмеңизден өзүңүздүн прогнозуңуздан эме болот да, зависит да, сиздин инвестицияларыңызданчы. Келип трейдке, торговый залга келип кетсеңиз болот, ошол жактан сизге менеджер трейд бул эле жакшыраак кылып үйрөтөт да, торговля кылган, инвестиция кылгандачы. Азыр мен уттуруп койгон мисалы үчүн 300 миң сомду кайтарып ала албайм, бирок К сожалению, жок, анткени сиз ар бир башталган торговля аркылуу эмесинде сиз клиентский соглашение менен таанышкансыз да. Клиентский соглашениеде буттар жазылып турат да. Азыр мен мисалы үчүн азыр ойносом, азыр кечеден бери уттуруп койдум. Азыр мисалы үчүн
бул торговляны интернетке салсам азыр 500 миң 1 миллион салсам болобу, салып ойносом болобу ушунда, же ага 1 миллионго чейин болбойбу? Ставканы көбүрөөк кылып. Получается, торговый сайтта, именно торговый сайтта, сиз 15 миң сом максимум бир инвестиция кыласыз да, общий суммачы. А бир ценовой диапазонго 2,5 миң эле кыласыз да. Бир ошондо бир эме номерге 2,5 миң сом кое алам, а? 2,5 миң сом кое аласыз бир эле ценовой диапазонго. А общий сумма ошол 2,5 миң сом, мисалы 100 сом ошол кылган общий суммасы 15 миң эле болот да, бир кылгандачы, бир сделка инвестиция совершить. Бир салганда 500 миң салсам болбойбу? Жок, пополнение кылган бизде безогранично, калаган сумма дополнение кыла бересиз. Мен түшүндүрүп атам торговля. Түшүндүм. Каласам миллион деле сала берем да? Калаган сумма сала берсеңиз болот. Получается, сиз сайтта болсо, именно торговый сайтта, онлайн демедечи торговляда. А жакта ограничено 15 миң эле инвестиция кыласыз, бир эме кылгандачы. Сиз биздин VIP залдарыбыз бар да, VIP торговый залдарыбыз бар. Ал Ибраимова 74 пересекает улицу Токтогулова эмесинде, пересечениесинде. Ал жактан баары 5 миң сомдон пополнение кыласыз. Бирок ал жакта 5 миң сомдон эме бир ценовой диапазонго эме кыласыз да, инвестиция сделка совершить. Бир номерге эле кое алабыз, 5 миң сомду. 5 миң сом эмес, кыласыз, сделка кыласыз. Сайтта болсо, сайтта 2,5 миң эле. Болду, түшүндүм. Значит, ошол 5 миң койгон болсо, ага бир канча 300 миң 400 миң жаздырып туруп ойносом болот да, 5 миң коюп. Залга келип, торговый залга жаздырсам болот 100 миң 200 миң, а? Жок, түшүнсөңүз, сайт аркылуу сиз бир ценовой диапазонго 2,5 миң эмес, сделка кыласыз да. Мен эгер общий суммасында бир эмеде сделкада бир кылган торговлянска 15 миң сом болот. А биздин торговый залдан VIP Ибраимова 70-тегиде алда 50 миңге кылабыз да, 50 миң общий суммада торговля кылабыз да. А бир ценовой диапазонго 5 миң кыласыз. Жана 50 миң жок, мен өткөндө бир салганда деле, ошо сенин торговияңарга киргенде деле бир салганда деле 100 миң 200 миң деле салып аттым. Ал бири 50 миң эмес, 100 миң салсаң деле салдырат экен, 200 миң салсаң деле салдырат экен, бирок уттуруп койгон. Пополнение кыла аласыз, пополнение любой сумма кыла аласыз. Кыла алам, миллионго чейин. Инвестицияны айтып атам. Мисалы, сделка совершить да. Сайтта болсо ограниченный 15 миң эле общий суммада, 15 миңден ашык кыла албайсыз да, сумманы инвестиция кыла албайсыз. Торговый залдарда, мисалы, 1000 сомдук VIP эмелеринде, ал жак бетте сиз 30 миңге чейин кыла аласыз да, 1000 сом 2000 сомдук. Атайын VIP залыбызда, ал жак бетте 50 миңге чейин кыла аласыз. Бир кылганда, бир инвестиция кылганда. Болду, мен азыр мынау силердин сайтыңарда как телефондон деле чыгып калды, телефондон деле ойнай берсем болот да, туурабы? Телефондон деле торговля кылып. Телефондон 1 миллион чече аламбы, же силер чечип бересиңерби? Получается 100 миң сом максимум бул терминалдан чыгара аласыз. Бизде 3 способу бар да, бул биздин өзүбүздүн торговый залдардан чыгарсаңыз, любой сумма чыгара аласыз да, миллион чыгарасыз, 500 миң сом. Болду, түшүндүм, рахмат карындашым. Офисиңер каерде? Получается 10 торговый залыбыз бар Бишкекте. 10 торговый залыңар бар центрде, Бишкекте. Кайсы адресте жайгашкансыз? Мен эмеде? Ош базарда. Ош базарда, бизде Бешенелиева Киевскийде бар. Общий канча? Темирбанктын жанында. Общий каерге барып болдумут? 10 офисиңер бар, 10. 10 торговый залыбыз бар Бишкек боюнча. Болду, хорошо. Бул ошо эле өтүп ойнойт окшойм мен. Рахмат анда сизге. Башка суроңуз барбы? Жок. Чагыңызга рахмат, саламатта калыңыз. Мына кыргыз элим, не дейсиңер эмичи? Ким айта алат эмичи? Казино жок деп. Мына мен силерге факты менен сүйлөп бердим. Мына казино Кыргызстан боюнча ойноп атат. Булар бирок мыйзамсыз. Өкмөткө да акча төкпөйт. Анан, конечно, биз мыйзамды кылып туруп казинону ачыш керек. А булар чөнтөгүнө тыгып атат. Уже үйүн уттургандар бар. Эчтекеси жок калгандар бар, урматтуу бир туугандар. Силер эмне деп атасыңар? Казино ачылбаш керек. Казино ачылып, уже бүтүп элдин акчасын соруп бүттү. Ачык коюш керек, бирок мыйзамды кылып туруп ачса, өкмөткө түшөт. Мына казино Кыргызстан боюнча иштеп атат казинолор. Кайгынан казино ачабыз деп эле
аяк кайма кылып атасыңар. Мына именно мына шу азыркы ачып аткан казино эле мыйзамдаштырып алгыла болду. Ошол акча мынандай бюджет толтурат. Мынандай бюджет толтурат. Ана чоң казинолорду областтарга ачып койсо болот. Мына казино иштеп аткан казинону жаап албай атасыңар. Мыйзамсыз бүт казинолор эч кандай налог төлөбөйт. Төлөсө бир 50 миң, 100 миң төлөп коет. А буга ким кепилдик берет? Мына казино. Мен силерге факт менен сүйлөп бердим. Казино Кыргызстан боюнча ар бир телефондо казинолор бар. Мына казинолор ойноп атат. А силер туруп алып туруп казинону ачпаш керек, ачпаш керек. Элди түгөтүп бүттү же казино. Ачыш керек, кудум мыйзамды кылып туруп, кыргыздарды киргизбей тургандай кылып ачыш керек. Мен просто чын жүрөгүмө сүйлөп атам. Ачабам, ачпай өзү эле, бирок мына биринчи мынакта Кыргызстан боюнча казино иштеп атат. Кимики иштеп, эми ушу кайсы байдыкы, эми ушуну терештирип чыгыш керек эми. Кайсы бай иштетип атат муну? Кайсы байдын чөнтөгүнө чыгат? Бюджетке түшкөн жок. Ошо бюджет ошон үчүн, бюджет кыйналган үчүн казино ачабыз деп. А бияктан да казинолор иштеп атат. 10 залыбыз бар деп Бишкекте. Мындай залдан 100 табал Кыргызстанда. Мына шуну Акылбек Жапаров шуну мыйзамдаштырып алгыла, ана акча түшөт силерге. Аман болгула, эсен болгула. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.